Негизги максаты Рамазан кайрымдуулук деген Рамазан бизде ошо. Элден элге деген долбоор баштадык эле биз. Bir ay мурун эл муктаждарга нан таратып баштаганбыз. Bir ay бою нан тараттык. 73 миңден ашык нан Бишкек шаарынан баштап Караколго чейин. Анан экинчи долбоор баштап атабыз десе сизге учун чыгардым эле. Социалдык долбоор жаңы конуштарга бир мобилдүү чакан окуу курстары мектептерди ачалы деп. Ошого сизде болгон эл сыйлаган элдин батасын алып жүргөн байкелерибизге кайрылып Рамазан айтканча ошол маселени түшүндүрүп, ошо жаңы конуштардын муктаждардын ошо билим маселесине кичине көңүл бурсак деген максат болчу. Рахмат ушу бүтүп алганыңыз. Жакшы, рахмат. Ийгилик болсун. Кол кабышкылаңыз. Азыр мен алып чыгайын эми. Батаңызды берип болдум. Подаркасыздар Бата зейин, малыңыз болсын миң-миң. 80-ге чыга жашаңыз, серкебен ашаңыз, 90-га чыга жашаңыз, топозмайын ашаңыз, 100-га чыга жашаңыз, 100 жумурткан ашаңыз, 120-га чыга жашаңыз, 120-дан кийин өсүңүз билесиз. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, гүлдөсүн. Сиздей болгон адамдар, сиздей болгон инсандар элден элге деген долбоорубузду колдоп, Кыргызстаныбызга, биздин инелерибизге, балдарыбызга илим билим болуп, Кыргызстаныбыз жаркындап өнүгө берсин. Hazır biz de. Azamат. Назарга жарна бердим. Аны акыркы 6 күн калды орусо бүтөрдө. Кудай буйрса 6 күндө жакшы китеп берип аткам. Практическая экономика Грузиянын практикасында болгон Ника Гилаури өзү премьер-министр, экс-премьер-министр өзүнүн практикасында бизге аябай пайдалуу болот. Окуп чыксаңар көп эмне үчүн биздин экономика, эмне үчүн жылбай атат дегенибизди суроолор көп да. Ошого жооп аласың. Рахмат. Ийгилик болсун. Так, Алдырбек Сулаймановтан сабыр бере алдык. Ким орусча окуйт? Мен орусча окуйм. Орусча окуйсуң. Практическая экономика орусча. Орусча. Орусчасын берейин. Кыргызча окуйсуңбу? Bunu bitti. 500 okutçu var. 500 okutçu var. Doktor. Ana bunu emin olasın. Bu Mekke'den gelgen gibi post yesine de bunu açık postu açık mı alalım. Nereye sinirimi salıp koydum. Hiç böyle salıp koydum kanıyor. Masına için gereği yok mu desin? Yok. Abi bir data yeni korumayı. Ошол жанагы мобилдүү мектептерге Кудай буйрса. Ачып даярдап. Чогулар лентасы келсе, Кудай буйрса. Кеп бересиз ошол.
Рахмат сіздерге. Алтынбек бәке бұл жерде мындай болып қалды да. Құдай көрсе мо коронавирусты бүтөт, Құдай көрсечи. Анан эртеңки күн келет, анан Акарповка Кыргызстандан только жанагы мырза да айтып кетти. Экспортко только биздин мигранттар чыгып калды депчи. Анан мен Құдай сактасын, Құдай көрсе андан ары кара күчтү эле жумшай бербейли деп, анан кичине болсо да орусча, англисчесин да үйрөтүп, ошол балдарды, кыздарды мамлекетибизде сактап калганга аракет кылып, алар ушул жерден жумуш тапканга аракет кылып, анан баягы билими бар, миңди жыгат дегендей кылып, анан эртең күнү кетип калса дагы бир жылуу жумшак жерге иштегенсин деген аракет менен ой башталды да бул. Аябай жакшы эме иш баштапсыңар. Мигрант деген бул сыртка чыккан мигрант деген бул эки түргө бөлүнөт да. Бул мозг, анан мышца. Акыл менен кара күч. Акыл деген бул жанагы биздин жаратуучуларыбыз, акылдуу, билимдүү жигиттерибиз сыртка барып бизнес кылышат. Кара күч, мышца деген бул чорный рабочий, жана услуга кылгандар да, таксисттер, официант, магазин, торговля ушулар. Бул услуга. Биз биринчи аларды кара күчтү алып келгенден мурда биз акылды кайтарып келишибиз керек да. Мозгтучу акылды кайтарып келишибиз керек. Акыл келип туруп, ал жумуш ордун саздайт, жумуш жасайт, жумуш ордун саздаганга алга жумушчу керек. Рабочий сила. Рабочий сила өзүнүн артынан ээрчип келет. Ошон үчүн биз силердин эме кылып атканыңар аябай жакшы болгон экен. Биздин акылдууларыбызга анан ошол эле мамлекет шарт түзүш керек. Алардын иштерин жеңил жүргүзгөнгө, ишкерлерге, алардын текшерүү органдарын азайтып, аларга давление болуп азайтып, алардын буту колун чечип, жеңил шарт түзүлгөндө гана ушул акыл бул жумуш ордун түзө турган жанагы акылдуулар буларга бир мейлин климат издешет да. Ошон үчүн бул жерде давление болгон үчүн чыгып кетип атат алар. Эгерде мейлин климат түзүлсө, аларга тоскоолдуктар жоголсо, анан коргоо болсо, ушул эки нерсени биз мамлекет түзүп берсек, алар келишет, анын артынан тиги мигранттарыбыздын кетип калганынын эң негизги себептери ушулар бар. Жигиттер, рахмат. Сизге рахмат. Үй жака Жакшы. Немесин айтып коеюн. Өчүрөсүңөр деп бүттүбү? Ороза кабыл болсун. Анча толкундамайдыңар, мага башкача болду. Жүрүңүздөр, үй жака. Үй жака дедим го, жүрүңүздөр. Баталыкты берип мына. Ооба. Окей, кел. Орозо кабыл болсун жигиттер. Как раз анча достор чакырып боза чыгатканбыз. Жакшы болгон. Сүйлөшкөндөй болуп турганда. Орозаларыбыз кабыл болуп, таң аткандан студенттерге чейин Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн орозо кармадык. Ошолор Орус тили, англис тили. Орозо баары кабыл болсун. Аллах разы болсун. Амин.